Барс Медиа тартулайт. Бізде мәселе мындай, әрбір жаран, Қырғызстан жараны әрбір любой акцияға қатысқан құқықты Конституциямен бекітілген, атайын закон шыққан, ошоның алқағында біз жүргіземіз. Бирок эгер улуттун кандайдыр бир кызыкчылыгына төп келбесе кандай болот? Бул жерде мисалы айрым ориентациялары мындай бир жынысты колдогон активисттер бар деп атат. Кыргызстанда андай запрет жок да. Өз ерки. Главное пропаганда насилия, пропаганда войны. Көп берене бар да. Кайсы болбой турган нерсе. Скажи. Оно все без деген, конечно. Түшүндүрүү топтун аракет барабыз. Я отношусь к этому совершенно нормально, потому что и геи, и лесбиянки также относятся к группам, которые дискриминируют, что недопустимо. И лесбиянки тоже женщины, и поэтому их права тоже нужно защищать. А извиняюсь, можно будет вопрос? Вы гражданин Кыргызстана? Да, я гражданин Кыргызстана, у меня нет другого паспорта. Но основная задача – это соблюдение конституционных прав и свобод граждан Кыргызской Республики. Мы имеем право на мирные собрания, и мы как при подготовке делали все в рамках закона. И если будут какие-то провокации, прошу высказать свою готовность и сразу сотрудничать с нами, показывать нам, поднимать руки. Для нас очень важно, чтобы все прошло мирно, организованно, и чтобы мы через 1,5 часа спокойно пошли по своим делам. Большое вам спасибо. Скоро, может быть, с опозданием, к сожалению, мы живем в Кыргызстане, мы не столь пунктуальны. Мы надеемся, что мы скоро начнем. 8 марта вот эти ребята, которые были в колпаках и в масках, они, соответственно, напали на наших девушек с яйцами. Завтра это будет уже камни. Поэтому мы пришли защитить их. Мы требуем от парламента, чтобы приняли поправки в закон о проступках, чтобы насильник сидел от 5 суток и более за каждый факт насилия. Сейчас это всего лишь штраф от 30 до 60 тысяч, и то за этот штраф приходится судиться больше 9 месяцев, и этот штраф отходит только государству. Никакой пользы от этого нет. Азыр болсо 1 сааттын убагында башталат. Бизде модераторлор бар, бир кыз бир бала модераторлук кылат. Ошол жакта эч кимге сөз берилбейт. Баары тынчтаксы, ошо модераторлор элдин ошол жанандардын ой пикирин айтат, лозунгтор болот. Андан кийин тынчкана тарап кетебиз. Бул жерде ошол кечээки 8 марттагы болгон мыйзамсыз нерсеге ич ачкан, жаман акыбалда калган адамдар келип, көбүрөөк убактарда булар ошол Бишкек шаарынын жана аймактардын жарандары. Ошол мен да мисалы кечээ түндө айылдан келдим, себептеген даже керек болсо атенем дагы бул нерсени жакшы караган. Себеби милиция калпакчан, маскачандар келип сабап кеткени, милиция жөнөкөй кыздарды камаган, бул абдан туура эмес, өкүнүчтүү нерсе. Бул үчүн мен зор зомбулукка ошол күндө каршы болчумун, азыр болсо да каршымын. Жана бүгүн келген ошо конституциянын негизинде жашашыбыз керек. Конституцияны эч ким бузбаш керек. Мыйзам бул баш мыйзамдын баарыбыз ошол алдында бирдей жооп беришибиз керек. Эркек жакын жологуш немелер экен бар деңчи. Бул жакын баспайт андайларгачы. Аларга зомбулук кылып сөз айтмак үчүн жакын жолобойт. Анан алардын кимисине, ошолордун бирөөнөн сурагыла, сага кайсы эркек кандай зомбулук көрсөттүрөт деп. Эчтекеси жок. Эгер эркек көргөн нерсе аялдар эмес да. Өздөрү аял алам деп, эрге тием деген аялдар эмес. Баары катын алам деген эркектер. Аялдар ошолор. Анан ошолор анан кийин ошондой нерсени жасап атат. Эмне үчүн? Себеби мунун артында толгон грант бар, толгон жана козуткучтар бар, берген баягы тапшырмалар бар. Ошону алар өтөп атышат. Анан мунун арты эмне болот? Ойлоп атат түшүнтүп, ажылдашып баягы батыштагыларга окшоп демократия болобуз, ушундай көрүнөбүз депчи. Андай болбойт. Ал бир ойлонуп табылган акмакчылыкка ылайык жооп болот. Ак мөңгүлүү асказолор таалар, элибиздин жаны менен барабар. Сансыз тылым атосун Против насилия, против лицемерия! Против насилия, против лицемерия! Зордук зомбулукка каршы, эки жүздүүлүккө каршы. Тынчтык митинги менин укугум. Дагы бир жолу. Эгер мамлекет, өкмөт мени укпаса,
Тынчтык митинги менин укугум. Ал эми биздин укук болот. Эгер мамлекет, өкмөт бизди укпаса, тынчтык митинги биздин укугубуз. Дагы бир жолу. Эгер мамлекет, өкмөт бизди укпаса, тынчтык митинги биздин укугубуз. Эми биз калпакты кийгендер азыраак болуп калды. Карап атып. Эт аттап сүйлөйт бекен, эмнеге чакырып кыргытат экен деп. Калпак кийип келгендер боюнча көз карашыңыз кандай 8-марттагы? Азаматтар керек, патриоттор керек бизге. Бузуклук алып баратканын биз эле түшүнүп атат окшойбуз. Бөлөктөр түшүнбөй эле. Аты жөнүңүз? Өзүбүздүн кыздарыбыз үчүн ошон үчүн күрөшүбүз керек. Бул кайсы өлкө болсун, өлкөмү же жакшы өлкө болсун, баары бир күрөшөт экен. Францияга карап көргүлө, башка өлкөлөргө карап көргүлө. Жыргал келди деп эле жазылып калбаш керек экен. Болор экен ар кандай иште. Мына бизде да, мына биз эки революциядан өткөн кишилербиз. Бирок азырда мындай бир коркунучтар болуп атат, алдыбызда проблемалар болуп атат. Биз ошого чечкенге даярбыз. Туруп беребиз. Эркек менен эркек сүйүш керек, лесби жана башка бузукулактарды колдобойм. Бул элибизде болбогон нерсе, болбошу да керек. Ушул баягы кол салды аялдарга деп атпайбы, маскачан калпакчан жигит. Аларга пикириңиз кандай? Аларга да пикирим тескери. Себеби ал аны провокация дейт. Эми кандай айтасың? Үчүнчү күч дейсиңерби? Биз өзүбүз көзүбүз менен көрбөгөн соң эч ким аны далилдей албайт, кармай албайт. Эми ал биздин ишибиз эмес. Албетте мен аларды кантип эле айтайын, силер туура кылдыңар. Ал туура эмес нерсе. Себеби ошондой митингде мына мен азыр келдим, чак ортоңорго турдум, сүйлөп атам, өзүм пикиримди айтып атам. Бул да менин укугум. Күчтүү мамлекет бололу, биз болсок заманы болот. Hoşça kalın, rahmat. Çok rahmat.